Данияр Жолдош, мен сурам сизге да. Бул мыйзам долбоорунун башында концепциясын алып келгенсиздер. Концепция алып келгенде ЭНС боюнча 2024 жылы 1 январга чейин төлөнбөйт дегендиңер концепцияда. Азыркы күндө төлөнө турган кылып алып келипсиңер экинчи окууда. Ушу неге мындай кылтасыңар? Же өкмөт менен келишпей алып келдиңерби? Айбек Жапарович, негизи бул өкмөт менен макулдашып, өкмөттүн токтому менен киргизилген жогорку кеңештин кароосуна. Андан тышкары кодекс алынышы кечигип атканына байланыштуу азыркы бүгүнкү күндө күчүндө болгон кодекстин негизинде андай узартуу жок эле. Ошон үчүн азыр 3 айдан бери ал салык төлөнүп келатат. Азыр негизи кодекс күчүнө киргенче майга чейин эң эле мындай жакшы прогноз менен майда кабыл алынса 5 айлык төлөнүп калат. А НСП бул косвенный налог. Аларды кайра кайтарыш, эгерде күчүн 1 январдан бере турган болсок, жанагы освобожденияга, анда кайра аны таратып бериш керек да элге. Ал кыйынчылыкты жаратат, канча жарандарга кимге канча төлөрдү. Ошон үчүн депутаттардын сунушу менен администрация эткенге ошол салыкты эмеге жыл аягына чейин калтырганга киргизилген сунуш, ал сунушту колдогонбуз. Экинчиден, азыр биздин концепцияда жанагы понижающий ставка коэффициент налогтун эмеси кирген эмес. Анын дагы расчетторунда бюджетте саналган выпадение болуш үчүн сбалансированный решение да бул азыр. Рахмат. Бизде республикабызда гемодиализ алган боюнча маалыматыңыз бар да. Көптөгөн гемодиализ алган биздин жарандарыбыз бар. Ошолорго мамлекеттин акча бөлүп бергенбиз. Ошондо биз НСПсы жок бөлүп бергенбиз. Эми азыркы күндө алар төлөй турган болсо жетпей калабы? Ошол боюнча жооп бериңизчи. Бөлүнгөн акча жетпей калат да. Кандай кыласыз ошол жагын? Айбек Жапарович, анын төлөнүү эмесин ыкмасын билбей эткем, ал перечисление менен кетип алар. Фомуска силер гемодиализ алыш боюнча биздин жарандарга акча которуп бергенсиңер жыл башында. Ошону НСПсы жок бергенсиңер. Эми азыр НСП алсаңар, аларга жетпей калып, ушул нерсе ушул күндө ызычуу болуп жатат да. Жок, накталай төлөсө эч кандай эме жок да. О эмеси Түшүндүңүз да? Түшүндүм. Кандай кыласыз аны? Аны карап көрөбүз, Айбек Жапарович. Сиз ошону бошотулгандарга кошуп коюңуздар. Ошондо чечилет бул маселе. Жарайт, Айбек Жапарович, аны карап көрөбүз. Бизге жарандар кайрылып жатат. Эң ойлоно турган маселелердин бири. Рахмат, мен экинчи сурам. Адылбек Алишевич, сизге да. Мына президенттин колдоосу менен демилгеси менен 2022 жылы Каракол шаарына 900 миллионго жакын акча өнүгүү, шаардын өнүгүүсүнө бөлүп бердик. Азыркы күндө жакшы. Бирок 2023 жылга мына Жалал Абад шаарына 2 миллиардка жакын акча бөлүп алып, жана Ош шаары 1,5 миллиард бюджети бар эле, азыр 2,5 миллиардка көтөрдү. Ушул боюнча силер 1 миллиард кошуп берем дедиңер, ошону ушул күндө кошулдубу толук? Айбек Жапарович, азыр бул тууралуу мен убактымды токтотуп койгула, урматтуу төрага 30 секунд кошуп коюңуз, жөн эле кетип калды. Айбек Жапарович, мен күтүп турбайм буларды. Адылбек Алишевичтин немеси бар экен. Камсыздап бергиле да. Жөн эле мен убактымды алып койдум. Убакыт келгенче келет, жооп берет ал. Же болсо жооп беребиз? 30 секунд кошуп бериңиз. Убактым кетип калды. Минфин жооп берип коюң. Саламатсыз. Жалал Абадка 2 миллиард ооба бөлүп бердик, карап бердик. Ош шаарына 1,5 миллиардтан 2,5 миллиардка бюджет көтөрүлдү. 1 миллиард өздөрү кошту. Акылбек Сөмөч 1 миллиард көтөрсөңөр, 1 миллиард кошуп беребиз айткан. Ошону бөлүп бердиңерби? Ооба, биз азыр болсо ошо доходторун баарын санап чыгып, кошумча карап бердик. Бериле турган болду Ош шаарына 1 миллиард. Жылдын ичинде да кошуп беребиз. Азыр болсо калп айтпасам 400 миллион сомго чейин кошумча карап бердик. Биз сөз болуп жатканда бул жерде көтөрүлүп, общий Ош шаарына дагы 2 миллиард карайбыз деген. 700 миллион Бишкек, анан где-то 300-400 миллион сомдо Ошко карадык. Жылдын аягына чейин 1 миллиардка чыгат да. Карайбыз просто. Менин ушул кийинки сурам Адылбек Алишевич, сиз жооп кетсеңиз, ошол кайсы жакта барбы? Ал киши аэропортко кетти, иш сапары бар экен. Бул жерде тийиштүү адамдар жооп бере берет, Айбек Жапарович, айта бериңиз. Мен жанагы анда Минфин сиз өзүңүз келип калдыңыз. НСП боюнча биздин мамлекетте гемодиализ алып жаткандарга акча бөлүп бергенбиз.
НСПсы жок. Азыркы күндө ошолор НСПсы менен төлөп жатыр, акчасы жетпей жатыр. Ошолорду сиздер карап чечип койсоңуздар. Билесиздер да, фомуска которуп бергенсиздер. Фомус аркылуу бул перевод, наличка жок бул жерде. Ошону чечип коюңуздар. Карап берели. Карап бербейли, буну чечишиңер керек да. Аларга акча бөлүп берип атса, мамлекет ГМД Карап чечип беребиз. акча бөлүп берип атабыз. Ошол акчадан алар толук ала албай калтат, жетпей калтат. Алардын күнөөсү жок да. Өзү негизи 2024 жылга чейин силер НСПны албашыңар керек эле, башында бул концепция менен келген боюнча. Азыр экинчи окууда өзгөртүп келатасыңар. Ушуну акырына карап чечкиле.